Жүрөк ооруларынын ар кандай түрү, аны дарылоонун заманбап ыкмалары бүгүнкү күндө актуалдуу бойдон калууда. Ал оорудан каза болууда, инвалид болууда көрсөткүч жактан жогору. Демек, бул оору менен күрөшүү биримдикти чогуу иштелип чыккан стратегияны, жүрөк кан тамыры оорулуу бейтаптарга жардам көрсөтүүнүн жаңы модельдерин иштеп чыгууну талап кылат. Бул жаатта эл аралык адистер биргелешип, тажрыйба алмашуу жана башка ыкмаларды табуунун жолунда. Ну, конечно, самые активные вопросы – это вопросы адекватного современного лечения. Албетте эң негизги суроо болуп, адекваттуу заманбап дарылоо. Орусияда бул багытта жакшы тажрыйбалар бар. Кайсы бир деңгээлде инфаркт, инсульттан каза болгондордун санын азайта алды. Бул албетте жалпысынан жашоонун узактыгынын жогорулашынын оң демографиялык тенденцияларына алып келди. Бирок көйгөйлөр абдан кеңири. Албетте кардиология суроолорунан тышкары ар бир адам жүрөк жана кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптар үчүн пландуу жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө камтыйт. Айрыкча курт жүрөк инфарктын белгилейбиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө коомго чыккан суроолор жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган бейтаптардын алдыңкы позициясын ээлейт. Бул албетте өзгөчө Кыргызстан жана дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө чейин. Медицинанын бул маанилүү маселеси ЕС өлкөлөрүндөгү кардиология жана кардиохирургия багытындагы заманбап өнүгүүлөр аттуу бириккен эл аралык медициналык форуму жана көрүнүктүү окумуштуу жана клиницист академик Мирсаид Мерахимовдун элесине арналган жыл сайын өтүүчү эл аралык илимий практикалык конференцияда талкууланды. Калкка жогорку квалификациядагы медициналык кызмат көрсөтүү жана медицина кызматтарын жеткиликтүү кылуу маселеси мааниге алынды. Ушуга байланыштуу мүчө мамлекеттер арасында тажрыйбалуу адистер өздөрүнүн практикалык тажрыйбасы менен бөлүшүүнү улантышууда. Я сегодня презентовал тот опыт, который у нас есть в Казахстане. Мен бүгүн Казакстандагы болгон тажрыйбабыз менен тааныштырдым. Бизге азыр чакан өлкөлөр үчүн монопрофилдик клиникалардын таптакыр кереги жок экенине ишендиришти. Андан көрө көп тармактуу борборлорду ачуу керек. Ошондуктан мен Казакстандагы борборлорду презентациялап бердим. Анткени бул Кыргызстан үчүн маанилүү. Мындан улам учурда бир аз реструктуризацияны кеңейтип, болушунча туруктуу позициядагы базаны бышыктоо деп ойлойм. Бүткүл Кыргызстанга, Казакстанга жана ошол эле учурда биздин кызматташуубуз үчүн. Ошондуктан мен баарыбызга ийгилик каалайм. Жалпысынан биз туура багыттабыз. Ал эми Кыргызстанда кардиология жана кардиохирургияда өзүнүн өнүгүү жолунда. Буга өлкөдөгү тажрыйбалуу адистердин көбөйүп, доктор, профессорлордун ишмердүүлүгү белгиленет. Адистер жарандардын өмүрүн сактоодо илимий изилдөөнүн багытында тынымсыз алек болуп жатканын билдиришүүдө. Бирок менин оюм боюнча бардыгынан профилактический кардиология жакшы коюлуш керек да. Профилактика болуш керек. Адамдар ушу баягы факторы риска деп атпайбы? Курение, артериальная гипертензия, ожирение, малоподвижный образ жизни, повышение веса, ожирение. Булар бардыгы факторы риска. Ушулар менен ушуларды алдын алыш керек да. Белгилесек, ЕС өлкөлөрүнүн катышуусунда өтүп жаткан форумдун программасы кардиология жана кардиохирургия тармагындагы жаңы технологияларды ишке ашырууга багытталган. Ошондой эле эл аралык стандарттагы кардиологиялык борборлорду түзүүгө, бардык деңгээлдеги медициналык жардамдарды көрсөтүүнүн системасын жакшыртууга, жаңы муундагы адистерди даярдоого өзгөчө басым жасалат. Эл аралык форум ушул жылдын 1-апрелине чейин уланат. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Регион, Бишкек.